чындыкка күйгөн адам чыркырап эле күйүп кете берет экен да. Өзүнүн коомдо орду бар адамдар менен жаштардын жолугушуусу коомдун өнүгүүсүнө чоң таасирин тийгизет. Кимдердин көз карашы, ой пикири сиздик менен дал келсе, ошол үчүн чыркаңыз. Сиз ошондой заманда барышыңыз керек. Чыныгы лидер экен, ал иман менен саясатты чогуу бирдиктүү алып кетишине ишенип, бүгүнкү семинардан аябай кубануу менен кетип атам. Биз качан оңолобуз? Качан гана жоопкерчиликти алган кезде? Качан гана күнөөлөрүбүздү бүт баарын өзүбүздүн мойнубузга алып, ошону өзүбүз оңдоп кеткен гана кезде алдыга карай умтулат экенбиз. Адахан Кимсанбаевдин өз убагында 1 секунд кечикпестен келгендиги менен адамды суктандырарлык, өзүнө ушул жаштарды өзүндөй кылып тарбиялоого жакшы үгүттөдү. Бүгүнкү семинарда мен эмнени түшүндүм? Коомубузга бүгүнкү күндө ыйман жетишпей атканын түшүндүм. Адахан агайыбыздын насихаттары көптөгөн таасирлерди берди. Маселен, анын мекенге болгон сүйүү, чынчылдыкка умтулуу, мындай мекенди алдыга сүрөө деген насихаттары бизге чоң таасир калтырды. Бул жолугушууда Адахан мырзабыздан, Адахан агайыбыздан өтө чоң таасир алдык деп ойлойм. Эң биринчи бул мага мотивациялык жол, эң биринчи жолу бул адам бойдон калуу деген жол экен. Бул семинардын артыкчылыктары бул ойлойм, биринчиден бул жаштардын туура жолго салат деп, ал эми экинчиден болсо бир аз болсо дагы психологиясына, жаштардын психологиясына, өсүп өнүгүүсүнө өзүнүн оң таасирин тийгизет деген ойдомун. Адахан агабыз өзүнүн жашоо өткөн жолун айтып берди. Биз ал агайдан өтө сабактарды алдык жана ал сөздөрдү, анын айткан акыл сөздөрүн бул жашоодо колдонобуз. Мен бүгүнкү семинардан эмнени түшүндүм? Эң биринчи жоопкерчиликти өзүңө алууну, бетке айтууну, ичиңдеги болгон сезимди ошол учурда кечикпестен ошол учурда таамай билдирүүнү үйрөндүм. Бүгүнкү күнүбүз эртеңки келечек демекчи, бүгүнкү өткөн күнүмө эч качан өкүнбөйм. Бүгүн мен аябай таасирлендим, мекенге болгон сүйүүм дагы да артты. 2,5 саат тик туруп арттагыларга көрүнбөй калат деп сүйлөп берген Адахан Мадмаровго өтө ыраазымын. Аллах ыраазы болсун.